Эфирде элдик медианын жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Жылдыз Байысова. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү берүүбүздүн өзөгүн камтыган окуялардан кыскача. Атбашы каналына чөгүп кеткен 5 жашар баланы издөөгө Казакстандан 4 суучул тартылды. Мындан тышкары 134 куткаруучу 3 жеңил кайык тынымсыз иштерди жүргүзүүдө. Баарыңардан суранам. Баламды тапканга жардам берип койгулачы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга болгон расмий сапарында жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн, парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Бүгүн башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов жогорку кеңеште 1 жылдык иштин отчетун берди. Дээрлик 5 саатка созулган жыйындын жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен башкы прокурордун отчету канааттандырарлык деп табылды. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Чакырышат, пландаштырып, без группаны түзүп. Депутаттардын бири-бири менен кайым айтышы акыркы учурда кадыр эселе көрүнүш болуп калгандай. Эл өкүлдөрүнүн ичине элдер эле эмес, өздөрүнүн ичинде да бири-бирине наразычылыктар жок эмес. Күч органдарына сезип алган. Каждый бар текшерет. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк расмий визити менен Германияда болду. Расмий визиттин жыйынтыгы менен жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Бул сапардын алкагында мамлекет башчы Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель менен ошондой эле Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле менен жолугушту. Жолугушуулардын жыйынтыгында эки өлкө башчылары массалык маалымат каражаттарынан билдирүү жасашты. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн, парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз кыргыз-герман карым катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канааттануубузду билдиребиз. Германия Федеративдүү Республикасы менен соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-герман парламент аралык кызматташууну активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитардык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Албетте, Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуу маселеси да күн тартибинде турат. 2019 жылы Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алуусу күтүлөт. Кыргызстан менен Европа биримдигинин кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюусу пландалып жатат. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровдун иштери жана дача сооңдуу кылмыш иштери бүгүн жогорку кеңештеги депутаттардын көңүл чордонунда болду. Себеби башкы прокурор Жамшетбек Өткүров өткөн жылдын өлкөдөгү мыйзамдуулук абалы жана аткарылган иштери тууралуу отчетун берди. Дээрлик көпчүлүк депутаттар Жамшетовдун отчетуна жакшы басым берип алкышты. Бирок алкууга алынууга азыр эрте экендигин таамай айтып, Жамшетов келгенде прокуратурада иштер жакшырып кетпегендигин айткан депутаттар болду. Башкы прокурордун отчету дээрлик 5 саатка созулду. Адегенде Өткүрбек Жамшетов 1 жылда аткарылган иштер боюнча айтып берип, андан соң депутаттар тарабынан суроо жооптор менен уланды. Жамшетовдун отчету статистика таризде болуп калгандыгын айткан айрым депутаттар иштин аткарылышына кызыкты. Адегенде эле депутат Дастан Бекешев прокуратура органынын өздөрүнүн ичинде тазалоо иштериндеги аракеттер начар экендигин сындады. Дагы айтсаңызчы, прокуратура ичинде коррупция менен күрөш кандай болуп атат? Канча прокурор отурду, жумуштан бошотту, ошону айтсаңызчы. 2018 жылы жүргүзүлгөн өздүк кызматтын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы түшкөн арыздар боюнча 24 кызматкер жумуштан бошотулду. 1 кылмышчы козголду. Бир эле кылмыш, Ооба. Хорошо, түшүндүк. Рахмат. 2 кылмыш козголду. Бул аз, рахмат. Эми аракет кылып атабыз, өзүбүздүн ичинде тазаланып, колдон келишинче. Жогорку кеңеште Өткүрбек Жамшетов суроолорго жооп берип жатып, Өмүрбек Текебаевдин ишин кароого мыйзам чегинде жардам берерин айтты. Айрым депутаттар Текебаевдин мамлекетке кошкон салымын эске алып, башкы прокурорго объективдүү баалоого чакырды. Текебаевдин иши боюнча бир далили жок, мына эми эле санап бердим. Жалган жалаа менен Атамбаевдин өзүм билем деген айткандыгы үчүн
коррупциялык иштерин айтып чыккан үчүн, анын там салганын мыйзамсыз экендиги үчүн, дача сууну айткандыгы үчүн, мамлекеттик бийликти кыянаттык менен пайдаланып узурпация кылгандыгы үчүн, тегерегиндеги жардамчыларын мамлекетти башкардырып коюп, кландык система түзгөн үчүн, ушу трибунадан кайта-кайта айтып аткан үчүн каматкан аны. Чөнтөк сот аркылуу, чөнтөк прокурор аркылуу каматкан. Ал тарыхта айтылат, ал тарыхта калат Атамбаевдин алышы. Бирок бүгүнкү бийлик, мына бүгүнкү жаңы прокурор келди деп үмүт кылып атсак, мына 1 жыл болду. Сизден үмүт тартып атсак, адилет орнойтку деп. Ошол адилетти, тарыхый адилетти орноткула да. Ошого көңүл буруңузду биз талап кылабыз. Ал эми депутат Зарылбек Рысалиев кайсы иштер башкы прокурордун жеке көзөмөлүндө экендигин эстетти. Башкы прокурор айрымдардын санап, анын көзөмөлүндөгү иштердин арасында Азиз Батукаевдин иши бар экендигин айтты. Эл өкүлү качан мен суракка чакырылам деп суроосу менен жарга такады. Өтүнүчүңүздөр бар. Сиз берген Кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүштөрүмдү. Сиздин өтүнүчүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырып, бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Экинчи дагы кайсы суранычым бар мен? Мен бир 3 миллиард 870 миллион векселдер жөнүндө айттым эле. Ал эми депутат Рыскелди Муумбеков мамлекеттик каттоо кызматкерлеринин карата козголгон кылмыш ишинин канчалык деңгээлде мыйзамдуулугуна кызыкты. Анын пикиринде шектүүлөр кол менен албаганга жооп берип жаткандай. Бакырбек Асылбекович, алар күнөөсү үчүн эмес, мүдөөсү үчүн камакта отурбайбы? Ошол үчүн айыпталып атпайбы? Мүдөөсү болду мындай. Алсамбы деген ой болду. Анан эми силер азыр көчөдөгү сулууларга суктанууга акын бар дегендер, эркектер кыздарга көз кысып койсолор, бардыгын оюң жаманакында камай берсеңер эркек калбай калат го да. Бул ой үчүн камалып атпайбы? Мен буну тамаша эле айтам. Мен сизди түшүнгөн жокмун, көзүн кыскан деп. Тергөөчүн айтып атам эске. Шектүү катар кармаган укугу бар тергөөчү. Суроо жооп иретинде уланган жыйын дээрлик 5 саатка созулду. Көпчүлүк депутаттар прокурордун отчетун жакшы баалап өзүн алкышка алгандар дагы болду. Депутаттардын бул пикирине кошулбаган Жанар Акаев али алкышка алууга эрте экендигин белгиледи. Эми ар депутаттын өзүнүн иши сизди мактап, жанагы өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун деген каалоолор айтылып атат. Бирок сиз өзүңүз чечим чыгарышыңыз керек. Кыргызстанда акыйкаттык азыр толук орной элек. Сиз мунун үстүнөн дагы иштешиңиз керек. Прокуратура органдарга болгон ишеним сиз келгенден бери эле абдан жакшы болуп кеткен жери жок. Ага дагы иштеш керек, анткени эгемендүүлүк алгандан берки топтолуп калган көйгөйлөр мындай акырындык менен чечилет. Жалпы жыйындын жыйынтыгында башкы прокурордун отчетун жогорку кеңештин депутаттары бир добуштан колдоп, канааттандырарлык деп табылды. Жогорку кеңештин депутаттары бири-бири менен кайым айтышы акыркы учурда кадырселик көрүнүш болуп калгандай. Буга чейин ал тургай жалпы залда бири-бирин жакалаган да учурлар болгон. Эл өкүлдөрүнүн ишине элдер эле эмес, өздөрүнүн ичинде да бири-бирине нааразычылыктар жаралап жатканы маалым. Буга бир мисал депутат Икрамов менен Аида Исмаилованын кайым айтышы далилдеп тургандай. Эки тараптын арыздашуусунун себебин кабарчыбыз билип көрдү. Булар өздөрүнүн прокурордук же болбосо бир күч органдарына сезип алган. Каждый бар текшерет. Жогорку кеңештин комитетинде эки эл өкүлүнүн кайым айтышы коомчулук тарабынан бир топ сынга кабылды. Ансыз деле эл тарабынан депутаттарга сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Буга чейин эл өкүлдөрүнө шайлоочулар тарабынан нааразычылыктар айтылып келген болсо, эми депутаттар бири-бирине ичи чыкпагандай. Буга далил комитеттеги бири-бирине ишенбестик. Бул маселени тереңирээк билүү максатында эл өкүлдөрүнө кайрылдык. Бизде бул эки айымыбыз мындай аша чаап кеткенде акыркы убактарда комитеттин жалпы биздин чечимибиз жок. Ал жерде чечимди ортого койгондо анан биз колдоп берсек, комитеттин атынан гана барып министерстволор текшериш керек. Ага карабастан булар министерствого таңамал 9да барып эле алардын эч кандай иш бербей, ал жагын ызы чугулуп, бул жагына кирип текшерип, бул өтө бир аша чапкандык. Комитеттин атынан барасыңар дагы, анан ошондой бир ызы чуун саласыңар. Жалпы биздин башка депутаттарга же болсо жалпы комитетти жаман көрсөтүп атат да. Бул туура эмес. Тазабек Икрамовдун айыптоосуна эл өкүлү Аида Исмаилова караманча каршы. Себеби эл өкүлү комитет жыйынында каалашынча сөз алып, каалагандай сөз сүйлөөгө укуктуу экенин билдирип,
эч ким тыйбаш керек экенин баса белгиледи. Тазабек Икрамов мынтип айтып кеттир. Бул Строкова менен Исмаилова ар кайсы жанагы комиссияларды түзүп, ооба өз алдынча жанагы текшерүү жүргүзүп жүрө беришет депчи. Бул 100% туура эмес сөз. Өкмөттүн отчетун карап атканда биз бүт көйгөйлөрдү айтып чыгышыбыз керек да. Анан биздин оозубузду жабып, тийини мындай немелерди айтпагыла деп, ай уже убакыт болуп калды деп, эч немесе жок да, мындай укугу жок. Эки депутаттын талашына күбө болгон эркин депутат Жанар Акаев убакытты туура пайдалануу үчүн комитет добуш берүү аркылуу ичара убакытты тактап алышкандыктан комитеттин чечимине баш ийиш керек экенин билдирди. Экинчиден регламентте жок, бирок комитет өз ара добуш берүү аркылуу биз ошол 15 мүнөт суроо жообу менен бирге 15 мүнөт деп өзүбүзчө мындай регламент коюп алганбыз. Бул эми баягы түшүнүктүү эле, мыйзамда андай жок, 15 мүнөттөн сүйлөсүн деген. Бирок комитеттин депутаттары ошондой бир келишимге келип добуш берүү аркылуу өз ара сүйлөшүп алганбыз. Демек ошону мындай аткарыш керек да. Анан мисалы эки депутат келип алып ошол жеке айрым маселелер боюнча же жанагы жеке күрөшүп аткан министрлер менен алар бир саат сүйлөшсө, биз бир саат уга тураш аябай ыңгайсыз эми болчу. Бирок эми алардын пикирин сыйлап, мен унчукпай эле угуп макул болуп эле келдим. Ал эми депутат Евгения Строкова Тазабек Икрамовдун орун басарлыкка иштөө канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин териштирип берүү боюнча тиешелүү комитетке кайрылганын билдирди. Мунун себеби орун басардын өз фракциясынан чыгарылгандыгы. Бүт регламенттин чегинде иштеш керек. Анан ошол регламентте жанакы тиги оппозиция андай бир неме жок болуш керек. Бирок мындай азыр деле айта албайм да, мен аны окуп карап неметиш керек да. Бирок Евгения Строкова аны айткандан кийин өз ишин жүргүзүп атат болуш керек да, ал боюнчачы. Анан өзүнүн изилдөөсүн, өзүнүн жанакы изилдеген ушул материалын биздин комитетке киргизет деп ойлойм да. Парламент шайлап төраган орун басары болуп келгенмин. Буга чейин биз фракциядан азыркы күнү буну эгер ушунча мен алып барып атканым же болбосо мен айткандарымы жакпаган болсо, булар ошо биздин парламентке кайрылсын, ошол жерден маселени көтөрсүн. Буну жалпы фракция чечпейт, буну жалпы парламент чечет турган маселе да. Буга чейин фракциядан чыгарып салуу боюнча бир топ талаш тартыштар болгону маалым. Ошондуктан бул маселени эл өкүлдөрү ар кандай баамдап келишет. Андыктан бул талаштуу маселе жакында чекит коюлбай төңдөнөт. Өнүгүүдө кандай ошол маселе кандай экенин так билбейм. Эгерде фракциянын чечими добуш берүү аркылуу чыккан болсо, анда чын эле маселе жаралышы мүмкүн. Эгер чын эле Икрамовду алар фракциянын атынан төраган орун басары болуп отурат да. Эгер андай болсо, албетте маселе жаралышы мүмкүн. Мисалы, мен фракцияда жок болгон үчүн мындай орун басарлыктан мен өзүм эле кеткем, анткени эки СДБК болуп калбасын деп ошол убакта фракцияда турган да эле. Жетекчиси дагы орун басары дагы бир фракция болбасын деп. Бирок эгерде фракциянын чечими добуш берүү аркылуу чечилсе, анда маселе жаралат. Бул суроого Бакыт Төрөбаевдин жообу аябай маанилүү да менимче. Фракциянын комитеттин төрагаларынын орун басарларына фракциялар сүйлөшүү жолу менен бир өзүн көрсөтсө, ал жогорку кеңеш жалпы добуш менен чечет, шайлайт. Анан шайлагандан кийин ал эч кандай фракция өз күчү менен чакыра албайт. Сунуш бериши мүмкүн, бирок жогорку кеңештин чечими керек да. Ошондуктан мен түшүнбөйм, бул жерде бир гана жогорку кеңеш чечим кабыл алыш керек да, добуш бериш керек да, бошотуу боюнча. Же өз ыктыяры менен арыз жазса, ошону деле бекитишим керек. Эсибизде болсо, буга чейин эл өкүлдөрү жакалашып урушкан убакыттарда кездешип келген. Жогорку кеңештин табияты ушундай деп, эл өкүлдөр өзүн алдап келгени менен карапайым калктын арасында ичи чыкпагандар күндөн күнгө арып бараткансыйт. Бул чакырылыштын кемчиликтерин 7-чи чакырылыш кайталабайт деп үмүттөнгөн шайлоочулар 6-чы чакырылыштын мөөнөтүн бүтүшүн күтүп калгандай тургалы турат. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Константиновка айылындагы ат башы каналына чогуп кеткен 5 жашар баланы издөө иштери улантылууда. Бул үчүн атайын 134 куткаруучу, 3 жеңил кайык Казакстандан 4 суучул тартылды. Темага кабарчыбыз токтолот. Кичинекей жана айлампаларчы. Тет өйдө жактагы айлампаны көрөм, аркасынан эмен ырытпадыкпы?
ошол жактар көбүнчө ушу фильтрация тайыз жерлер көптөп чыгарып калмак, мындай сүйрүп чыгарып калмак да жээктергечи. Капкара болгон дарыя, кайыгын көтөргөн куткаруучулар, бадалдарлаган суучулдар. Булардын бардыгы 11 апрель күнү Аламедин районундагы Ат башы дарыясына чөгүп кеткен 5 жашар Барсбек Бектемировду издешүүдө. Суу тунук болбогондуктан суучулдарга кыйла эле кыйынчылык жаралып, суу түбүндөгү таштандыдан карап чөгүп кеткен бөбөктү издеп жатышат. Жыгылып калган немелерге именно чырпыктарды ошонун араларын карап атабыз да. Анан жанагындай болуп остров болуп жайлап кеткен жерден анан остров болуп калат. Ошо островдун ичине кирип алып анан издеп атабыз да. Аз могу жакта визуально карап кетип атабыз да, мындай мусор топтолгонбу ошол жактарга түшүп алып анан чукулап атабыз. Жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 134 кызматкери иш алып барып жатса, анын 30 суучулдар. Калгандары дарыянын жээктерин карап жатышат. Алгачкы күндөрдө 11 гана куткаруучу болсо, азыркы тапта коңшу Казакстандан да 4 ыктыярчы суучу келген. Сүйлөшүүлөр негизинде азыркы учурда Чоо дарыясынын эки тарабында тең, эки жээгинде тең толук кандуу издөө иштери жүрүп жатат. Андан тышкары Казак Республикасынын Жамбыл областынын тарабынан куткаруучулар тартылды. Суунун жүзүнөн дагы баягы методдорду кайыктын үстүндө издөө методун колдонуп, ошондой эле баягы жээктерди издөө менен иштерди жүргүзүп атабыз. Бүгүн ошол Константиновка айылынан ошо Камышановка айылына чейин издөө иштери жүрөт. Ал эми жоголгон баланын апасынын акыбалы учурда оор. Бир жагынан кара чечекейин ат башы суусуна алдырып жиберип көз жаш төгүлсө, бир жагынан анамына көз жарам деп турат. Saat 5'lerde balam suğa düşüp ketken. Ошол бойдон таап элекпиз. Баарыңардан суранам. Баламды тапканга жардам берип койгулачы. Кимдин колунан келсе келип издешип табышып койгулачы. МЧСтен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 81 килограмм баңгизатты отко жагып жок кылды. Маалыматка ылайык, бул баңгизаттар 14 кылмыш ишинин алкагында тергөө ишинин далили катары алынган. 48 килограмм героин жана 33 килограмм гашиш Бишкек жылуулук энергокоммуналдык ишканасынын казанына жагылып жок кылынды. Акыркы кезде миграция агымында жүргөн кыз келиндердин татаал турмушка туш болуп жатканы көп байкалууда. Мындай көрүнүштү алдын алуу максатында коомдук уюмдар, түрдүү фонддор тарабынан Россия Федерациясынын аймагында мекендештерге түшүндүрүштөр жүрүүдө. Бул жолу Москвада алгачкы ирет Кыргызстан аялдар конгрессинин жыйналышы болду. Карагандардан элге үлгү болгондордон болсун. Амин. Дээрлик 1 миллионга жакын кыргыз мигранттары Россияда эмгектенишет. Айрымдары ошол жактын жарандыгын алып отурукташта калган. Бирок ал жактан да бөлүнүп жарылуу, бири-бирин карактап кетүү, кыз келиндер арасында зордук зомбулук акыркы учурда көп катталууда. Дал ошол жаман жоруктарды азайтуу максатында алгачкы ирет Кыргызстан аялдар конгрессинин жыйналышы болуп, уюштуруу тобу Кыргызстандын Россиядагы элчисин бул жаатта кызматташууга чакырды. Улуу эжелер отурат мына жерде. Даже элчиликтен мына канча Гүлбаршын Байымбетова отурат. Мындай сиздерден дагы көп нерселер сурап кетер элем. Ушул аялдардын жасап аткан иштерине бөлбөстөн чогуу мамиле менен чогуу чакырылып мындай иштерди ортого салып биргеликте чоң-чоң иштерди жаш балдарды бөлбөстөн жаш балдарды бириктирүү менен иш алып барсак деген сунушум бар да. Акыркы учурдарда көрүп атам, мына былтыр, например, мен орто диаспоранын координационный советине таштаган, Жамал өзү отдельно өткөзө баштады. Дагы бирөөлөр 10-10, 20-20 болбосо, ошол бирөө таштаганда, например, хорошо, биз дагы алып барабыз балдарыбызды. Ар бир райондо канча чоң себеби элчилик дагы ошонун башында турса жакшы. Чет элге барып өлкөнүн атын жаман жактан чыгарып жаткандар да бар. Атыгүл Кыргызстандан никеси бар туруп башка күйөөгө тийип, же башка аял алып кеткендер да эл арасында айтылып жүрөт. Ушундайларды ооздуктоого кезек жетти дейт чогулгандардын бири. Таштап кете албай жатабыз. Тилекке каршы биз бүт бардык жаман жагыбызды көргөзүп жатабыз да.
мен ушуга таянып өзүмдүн практикама таянып туруп ушул сөздү айттым. Аялдардын өзүнөн болуп баштады. Мисалы мына кече мына 57 жаштагы 23 жаштагы турмушка чыгып алганы бул аябай терс көрүнүш. Катышуучулар жалаң аялдардан туруп ага коомдук уюмдар, ар түрдүү фонддордун өкүлдөрү келишкен. Чогулгандардын бирде бир максаты бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз аял затын коргоо жана ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектешет. Вот чачыранды ар жерде аял кыз келиндер проблемасы менен иштеп жүргөн аялдарды биргеликте иштегенге чакырып сунуштап чакырган мезгилибиз болду да. Ушул бир иш-чара бүгүн биринчи жолу болду. Эмки буйруса, Кудай буйруса, ар ай сайын эле өткөрүлүп турат. Эмне үчүн элчиликтен катчылардан бери катыштырып, бул именно кыргыз кыз келиндердин маселелерин, көйгөйдүү маселелеринди чечкенге жардам берүү үчүн ушул нерсе. Кыргызстанда азайып бара жаткан же жоголуу коркунучунда турган кызыл китепке кирген жаныбарлар тийиштүү деңгээлде корголуп жатабы? Же өлкөбүздүн экологтору баа бергендей, алар жең ичинен атылып, коррупциялык элементтер бул тармакта байма-бай байыр алганбы? Жаныбарларга болгон аяусуздук канткенде токтойт. Бул туурасында жаратылышты коргоонун эмгек сиңирген кызматкери 17 жыл Токой Чарба министрлик кызматында эмгектенген Туратбек Мүсүралиев менен элдик талкуу программасынын алкагында маектин жүрүшүндө Кыргызстандын жаратылышы кул жана дүйнөдө жок жаныбарлар коргоого алынганын баса белгилеп, бирок ошол байлыктарыбыз керектүү деңгээлде корголбой жатканына нааразы болду. Адистер, илим, ар ким өзүнүн адисине жакындаган жумуш менен бисчилап ырчыны же хореографты алып барып койгонан 3 айдан Алатоонун кызыл аянт тепсигендей кылып 3,5 айда аран кетиришпедиби? Анан бул эмне деген? Ал өзү да уят болсо барбаш керек болчу. Ой, менин кесибим момундай. Силердин токоюңарда эмне бар менин? Деп анан сас келген ошо мен жанагы айткан. 1,5 жылдын ичинде 4 киши. Аталган талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов да чакырылган. Бирок ал түз эфирге келемде убада берип, башталар саналуу мүнөттөр калганда маекке катышуудан баш тартты. Эми аймактык кабарлардан шаарыбызды сүйүү тазалыктан башталат. Мына ушундай акциянын 3-чү айлампасы өткөн ишемиде Нарын шаарынын билим берүү жаатында эмгектенген агартуучулардын катышуусунда болуп өттү. Анда белгилүү болгондой 300гө жакын мугалимдер шаардын кире беришин тазалап, актап сырдашты. Мындай самалыктын жүрүшү жергиликтүү муниципалитет мекемеси тарабынан демилгеленген. Эшигин көрүп төрүнө өт. Мына ушундай ураан менен билим берүү тармагы шаарыбыздын кире бериши болгон Москва чөлкөмүндө тазалоо иштерин жүргүзүштү. Жалпысынан мектеп жана бала бакча жайларынан 300гө чукул агартуучулар катышып, айлана чөйрөнү иретке келтиришти. Шаардын кире бериши болгондон кийин таза болуп турган аябай эле жакшы да. Өзүбүзгө деле, конокторго деле, келген туристтерге деле таптаза болуп, аябай жакшы көрүнүп турса, шаардын сырты кандай болсо, ичи да ошондой болот да. Сыртынан кирип келип эле таптаза болсо, нарын аябай таза экен деп. Аябай эле жакшы көз карашым. Маалым болгондой, бул демилгени Нарын шаардык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасы көтөрүп чыгып, мекемелер арасында эстафета уюшулган. Буга чейин да мындай тазалоо иштери жүрүп, шаар ичин көрктөндүрүүгө салым болгон. Ар бир мекемени облустук, райондук, шаардык мекемелерди атайын схема менен шаарыбызга бөлгөнбүз тазалык иштерине. Андан сырткары биздин өзүбүздүн шаардык мекемелер арасында бир жакшы акция демилгеленип, тазалык шаарыбызды сүйүү тазалыктан башталат деген акция старт алды. Кудай буйрса мынакей 3-чү айлампасы кетип баратат. Бүгүнкү өзүңүздөр көрүп аткандай билим берүү тармагы шаарыбыздын кире беришиндеги жерин тазалап берип атат. Ал эми жалпысынан бул жолку тазалоо иштерине 8000 чукул акча каражаты сарпталды. Бул сумма аки, сыр жана башка тазалоо иштерине керектелүүчү инструменттерге жумшалды. Башка коллективдерди да ушундай шаарыбызды тазалыкка үндөгөнгө чакырабыз. Ошондой эле биз өзүбүздүн кошуна колоңдорубузду ошо тазалыгына, айлана чөйрөбүздү тазалап алган жашаган жерлерибизде. Бир нече сааттык тазалоо иштеринен соң шаарымды сүйүү тазалыктан башталат аттуу акция Дене тарбия жана спорт мекемесине өткөрүлүп берилди. Эми алдыдагы ишембилик дал ушул мекеменин мойнунда. Андагы жалпы жамаат шаарыбыздын бир бөлүгүн тазалап көрктөндүрмөкчү. Ал эми муну менен катар ар бир мекеме шаар ичинде бөлүнгөн атайын участкаларда тазалоо иштерин кадыресе жүргүзүүдө. Мындай кадам чакан калааны көрктүү,
таза болушун шарттап келүүдө. Бирок анткен менен жеке турак үйлөрдүн тургундары айланасын тазалоодо кайдыгер болушууда. Айрыкча көп кабаттуу турак үйлөрдө көңүл кош мамиле уланып келет. Ошондой эле мал кармаган тургундар дагы көчөдө малдарын ээн жайкын кое берип тазалыкка өз кедергисин тийгизүүдө. Андыктан шаардык мэрия аталган кемчиликтерди эске алып, шаардыктар кол кабыш кылса деп эскертишет. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Спорттук кабарларга өтсөк, кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчилиги жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиги билдирди. 15-16 апрель күндөрү Бишкек шаарындагы Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыргыз күрөшү боюнча өлкө чемпиондугу өттү. Ага өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек, Ош шаарларынан 300гө жакын спортчу катышты. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө кыргыз күрөшү боюнча республиканын спорт шебери намы ыйгарылды. Күнгө алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Биздин бул чыгарылышты элдик медиа Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуз.